Бул өтүп жаткан айтыштын жалпы байге фонду 500 000 сом түзөт тугандар. Аны акындардын өнөрү өркүндөп өссүн, жаштардын демилгеси колго алынып, андан ары улансын деген жакшы изги ниетте Мегаком компаниясы колдоп коштоп берди. Мегаком улуттук уюлдук оператына өзгөчө кол чабуулар болсун. Мегаком чоң рахмат сиздерге. Ошондой эле оң тарабыбызда мына 1992 жылдан бери Кыргыз эгемендик алгандан эң бир дүйнөгө таанымал брендке айланган улуттук суусундуктар Шоро компаниясына Егембердиевтер бир тугандарына бир жакшылап кол чаап коюлуп тугандар, биздин демирүүчүлөрүбүз. Суусундуңарды ушул жерден бир кандырып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бүгүнкү айтыштын банкы Бакай банкка дагы бир өзгөчө кол чабуулар болсун. Эми кубаттоосун мына жалпы байге фонду 500 000 сом деп айтылды. Анын ичинде гран-при жана тетиги мына жайгашып турган, мен көрсөтүп турган тарапта күмүш кур бар. Уну бүгүнкү айтыштын жеңүүчүсү алып кетет буюрса. Гран-приге 150 000 сом коюлган. Биринчи орунга 80 000 сом акчалай байге коюлган. Экинчи орунга 50 000 сом коюлса, үчүнчү орундун алып кеткен акыныбыз 30 000 сомдук акчалай байгеге ээ болот. Эми бул акындарга жакшы бир коштоо да, колдоо да. Кол чаап коюңуздар. Жакшы демилгени баштаган турабыз. Биздин Алтайын күмүш курубуз бар. Негизи мындай сөз бар. Биринчи ат жүгүрөт, аттан да мурун тап жүгүрөт, таптан да мурун бак жүгүрөт экен. Кайсы акынга багына бурит экен билбейбиз. Мынакей бул жерде биздин калыстарыбыз бар. Бир тааныштырып коелу. Карагылдык акчарган калыстык ишти алып барган биздин калыстарыбыз бар. Тааныштырып коелу. Анда Кыргыздын эл артисти, ошондой эле улуттук консерваториянын ректору, калыстардын төрагасы Бегалиев Муратбек агабыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл акыны, акындардын сап башында турган, аксакал болуп турган бүгүнкү күндө Амантай Кутманалиев. Ошондой эле биздин Залкар Манасчыбыз, Манас Мурас фондунун төрагасы, улуттук жазуулардын мүчөсү Рыспай Исаков агабыз. Кош келдиңиздер. Бүгүн биз айтышта сахнага чыгырдайбыз. Бүгүнкү курултай фолк уюштурган кечеде айтышта элдин курчоосунда, элдин алакан чапканы, дем бергени, бүгүн акындардын сүрдөгөнүн жанынан көрөсүздөр, Кудайым буйруса. Жаңы бир форматта алып чыгып атабыз, Кудайым буйруса. Анда биздин кечебизди ачып берүү үчүн өткөнкү айтышта тилекке каршы өтпөй калган акындар бар. Ушул YouTube'да дагы биз айтыштарды чыгардык, бирок тилекке каршы өтпөй калган. Бирок элдер пикир жазып, атайын добуш койгонбуз. Атайын эл сүймөнчөк акындары деп акындар тандап алдык. Ошолорду чакырып берели. Атайын ушул кечебизди ачып берсин. Бүгүнкү айтышыбызды ачып берүү үчүн жалпы жолдон 30 акын катышты эле биринчи айланпада. Ал жерде жалгыз кыз болгон Жамайка Токонова менен Мухаммед Султанов чакырып коелу бул жерге. Тосуңуздар. Жамайка Токонова жана Мухаммед Султанов акындарыбыз келе жатат. Музыканын коштоосунда. Баракелде. Акындар тоз алыңыздар. Алкап туруңуздар, ууду салып туруңуздар тугандар. Ушул эки акын YouTube'дан эң көп добуш алган акындар. Бүгүн атайын кызыктыруучу сыйлыгыбыз бар. Бүгүнкү айтышты ачып берсин. Жол болсун буйруса. Келиңиздер. Айтышты баштайлы анда эмесе. Көңүл буруңуздар. Амансыңар біз алдағы айтыштың күйермандары. Екелі киши қол чапты жаке қандай олдың ал жағы. Амдаң есенсіңер біз алдағы бүгінгі төкменің күйермандары. Қалбылсын анда қалқыма қара сөз ұрдым байдағы.
Özgöçö бүгүн желбирейт өнөрдүн сонун байрагы. Айтыштын демек майрамы. Өткөндөн уюштуруучулар кеп айтты, ушул сөздү көп айтты, күйөрмандар кеп айтты, күндөн аны көп айтты, элибиз дагы кеп айттың, эскертип аны көп айтты. Биринчи турда Мухаммед утуп чыктың деп айтты, сапернигиңди капканга тутуп чыктың деп айтты, апчытып обаң аны сен айтыштан жутуп чыктың деп айтты. Андан кийин байакасак уюштуруучулар кеп салды. Улам бизге сөз салды, курултай бизге кеп салды, кубантип минтип кеп салды. Бир кыз экен Жамайка, араң аны бир кошуп алгыла деп айтты. Келемес онун ырдашат, тосуп алгыла деп айтты. Жамайкаң экөөң айтыштын ачып башчагын, шаң менен жакшылыкка жакшылык кошуп алгыла деп айтты. Анда сонун ырдайлы, бүгүн уюштуруучулар чындыктын ойлогон үчүн чыктык да, биздей болгон жаш таланттарды курултай колдогон үчүн чыктык да, калыстардыга жакшыраак делең айта албайм. Эң негизгичи карачы, карапайым калкыбыз акыйкатты чын эле колдогон үчүн чыктык да. Бүгүнкү күн болуп жатат талдоо күнү. Эки район эле күлүн шайлоо күнү. Курултайдын айтышынын финалында акындардын мыктыларын тандоо күнү. Кемер курга татыктуусун тандоо күнү. Калайык кал колдоп жатса экөөбүздү, көп максатка тез эле жетебизби? Топ акындан тандаса сени мени, кыдырдарып жатыптыр да көчөбүздү, кыдырдарып жатыптыр да экөөбүздү. Бизге бердиң 15 мүнөт тең сөз иргеп, баштагын деп бул айтышты тең сөз иргеп. Жүктөлүптүр мойнумузга агатайым, айтыштың ачып берүү эң чоң милдет, айтыштарды баштап берүү эң чоң милдет. Шаңшы байке булбулдар сайрагандай, алтын эмес күмүш эмес алтын курду алгандардай. Фишкаң болсун асыл сөздү ыргайланчы, финалдагы акындарда таң калгандай, финалдагы акындарды таң калгандай. Таптак сүйлө тилди тишке кайрагандай, таасириңен жоогазың гүл жайнагандай. Көп добушка татыктуу кыскардайлы, кадырыбыз түшүрүп албагандай, кадырыбыз кетирип албагандай. Жамайка менен Мухаммед жамактап сонун ырдаса, жалпы журтум бүткөлдү. Айтыштын ачып башчагын, ак калба келге карачың акындык менен күч берди. Устаттардын демек Жамайка милдети бизге жүктөлдү.
Анда Жамайканын сөзіне арбалып алып ырдайын, бағытым айтыш жөнөлгө байланып алып ырдайын, бүгүнкү сонун кечеге шаң салып алып ырдайын. Демек милдет жүктөндүң алы менен жеңишпектин ордуна устат болуп бата берип балдарга айланып алып ырдайын. Ал жагынан таң эмесе ак комуз менен ытыңбайын, бүгүн болсо бул айтыш анық болсын деп тілейм. Жаштарына аргачан келечекке ардайым, жарык болсын деп тілейм. Келечекке бул айтыш багыт болсын деп тілейм. Бул айтыштан албетте акындардын баарысы чоңдордун айты ырдасын, Бишкек кала болбосо борбордун айты ырдасын, оңолбой жаткан тешилип жолдордун айты ырдасын, жалганы жок болбосо анықтың айты ырдасын, катылып жаткан карачы тарыхтың айты ырдасын, акыйкаттык камчысын ар убакта колго алып шыдыр жолдалып бирин аргачан жекте ырдап берсинчи, жакшылыктын ушинтип бетте ырдап берсинчи. Акындардын баарына ийгиликти каалайбыз, ийгиликти баалайбыз. Жакшың айтыш болот деп жалпың обаң акындан жакшың айтыш самайбыз. Буйрусаң оба карачы Мухаммед менен Жамайка, баштасаң оба бул айтыш, келемес онун шул айтыш. Акындардын баарысы азыр айтышкан оба чыгат да, айтышы оба карачы көңүлдөрүн бурат да. Жамайка менен Мухаммед бүгүнкү айтышты башта ырдап бербесе, бул айтыш көркүнө чыкпай калат да. Ол жалалбайт жаш балапан куштап талбай, ойлоп сүйлө байке бай муштап калбай. Дымагыңыз сонун агатайым, деңгээлиңди көтөргөн устаттардай, деңгээлиңди көкөлөткөн устаттардай. Мындай ишти устаттар аткарчу эле, Амантай алагайлар башкарчу эле. Ошолордун ордунда экөөбүз биз Омат деген ушундайдан башталчу эле, Омат деген ушундайдан башталчу эле. Кирбесе да мындай учур түшүңүзгө, кирише бер милдеттенген ишиңизге. Менден дагы рахмат айтып койчу, салмактуусуң деп айткан кишиңизге, салмактуусуң деп айткан кишиңизге. Убактыңды тек кетирбей баяндарга, улууларга бата берип даярданда, ууртуңдан ыр төгүлүп ийгиликте устаттарга чыңгыз турат баяндарга, устаттарга финалдагы агаңдарга. Жамайканын айтышы буйруса жалпыңарга жакты да, ой жакем чыгып ырдаса жараткан берген бакты да. Менин атымдан сага гүл болсун, бир менин уят кылбай Жамайкаң алакан колду чапкыла. Эмиң ой Жамай, аны муну кеп айттың, айлантып сонун төп айттың. Бир чети мындай ойлосом, жакшы сөздү жамактап биз экенбиз жакшылыктан үндөгөн, бакындардын баарына ак тилекти сүйлөгөн. Баян Акматовду баш кылып Болгонбаевка төш кылып бир убакта бата берет деген бул менин ойлонсом түшүмө дагы кирбеген. Ошондой болуп жатса да бүгүнкү оба бул айтыш, эмиң оба карачы жалпың элдин аргачан гүлдөткөн айтыш болот да, жаштардын оба дагы да өстүргөн айтыш болот да, эрезеге жакшыны жеткирген айтыш болот да, кубантып андан ырдаса купулуң элдин толат да, айта берсе кара
айтсачы, бүтпей турган сөз экен, ырдай турган кез экен. Убакыттың албайлы, учуру менен сайрайлы, мезгилдердин албайлы, мөөнөт менен сайрайлы. Арттагың оң акындар, алардагың ырдасын, аларды калкым тыңдасын, жалпы акын ырдасын, жалпың журтун тыңдасын. Оң ова булардан жакшылыктар орносын, булардын оң айтышы жаман жакка болбосун. Токо дел сөздүң айтканда, оматтуу болуп бул айтыш, о мен Кудай колдосун. Айланалың айга, күнгө, жылдызга, ак тилектер аруу турат Кыргызда. Акындарга айтып бүтсөң каалоңду, айтайын мен эми жалпы Кыргызга. Батасынан тайбаса кен улуулар, бабалардын наркын билсин муунуңар. Башкалардын чырагына майтамат, басын кордук көрүп сулуулар. Ар кимди укпай кыргыз болуп жүрөлү, аруу кыздар чечинбейли киели. Азаматтар ар намыстан тайбасын, аял затың ордубузду билели. Мутация жатын айтсам укса кен, мурункунун салтын бийик тутса кен. Жети ата өтмөйүнчө болбойт деп, кудалыкка каршы мыйзам чыкса кен. ГСМди светти бекер алалы, сууда бекер газды бекер жагалы. Тешик жолду тез эле биз унутуп, түптүз жолдон учуп жүрүп калалы. Мөңгүң эрип көлдөрүбүз солбосун, митинг эмес айтыш болуп тойлосун. Торгойлорун кой үстүндөн уялап, тынчтык менен бейпилчилик орносун. Кырандарын кыз тагдырын ойлосун, кыргыз элдин келечегин оңдосун. Сиз айткандай, оомат кели бар бир кыргыз башына, оңололу о миң кыргыз Кудай колдосун. Оомат кели бар бир кыргыз башына, оңололу о миң Кудай колдосун. Баракелде. Жамайка Токонова, Мухаммед Султанов.